Президент Садыр Жапаров Казакстандын баш калаасындагы Астана Арена стадионунда өткөн 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Оюндардын ачылышынын алдында Садыр Жапаровду Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев тосуп алды. Оюндардын ачылыш аземине Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркмөнстандын Халык маслахатынын төрагасы Гурбаналы Бердимухамедов, Татарстан Республикасынын башчысы Рустам Миниханов, Саха Республикасынын башчысы Ясен Николаев жана башкалар катышты. Салтанаттуу иш-чара дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуучу өлкөлөрдүн парады менен башталды. Андан соң иш-чаранын конокторуна дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, көчмөндөрдүн тарыхы жана дүйнө таанымы тууралуу видео ролик жана театралдаштырылган шоу көрсөтүлдү. Оюндарга катышкан өлкөлөрдүн чыгармачыл жана бий топтору өнөрлөрүн тартуулашты. Эске салсак, оюндар 8-10 сентябрь аралыгында Астанада өтөт. Иш-чарага дүйнөнүн 80ден ашуун өлкөсүнөн 3000ден ашуун спортчулар катышууда. Президент Садыр Жапаров Казакстанга болгон иш сапарын аяктап, 8-сентябрдан 9-сентябрга караган түнү Бишкек шаарына кайтып келди. Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жүргүнчү жана жүк ташуунун талаптарын жана белгиленген салмак габариттик ченемдердин сакталышын камсыздоо максатында текшерүү иштерин баштады. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунда жүргүзүлгөн рейдтик иш-чаралар 9-сентябрдан 7-октябрга чейин уланат. Транспорт департаменти ашыкча жүк жүктөп алып, асфальт жолдо чыккан айдоочуларга түшүндүрүү иштери менен бирге укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде тийиштүү протоколдор түзүлүп, айып пулдар салынаарын эскертет. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги транспорттук көзөмөлдү күчөтүү, бул элден акча чогултуу эмес, салынган жолдордун сапатын сактоо, талкалоого жол бербөө болуп саналарын баса белгилеп, айдоочуларды тартип бузуудан алыс болууга чакырат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кореянын Кёнсан-Пукта провинциясынын губернатору Ли Чоль-У менен жолукту. Жолугушууда Минкап төрагасы Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы соода жүгүртүүнүн өсүшүн белгилеп, 2023-жылы 1,1 миллиард доллардан ашкандыгын айтты. Акылбек Жапаров кореялык компанияларды энергетика, кайра жаралуучу энергиянын булактары, токен өндүрүшү, инфраструктура жана туризм сыяктуу экономиканын негизги тармактарына инвестиция салууга чакырды. Ал ошондой эле стратегиялык тармактарда биргелешкен ишканаларды түзүүнү жана студенттер үчүн окуу программаларын кеңейтүүнү сунуштады. Өз кезегинде Кореянын Кёнсан-Пукта провинциясынын губернатору Ли Чоль-У эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүүгө жана эки өлкө үчүн артыкчылыктуу тармактар боюнча тажрыйба алмашууга даярдыгын билдирди. Тактап айтканда, инвестициялык жана туризм тармагындагы активдештирилген кызматташтыкты илгерилетүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Өзгөчө студенттер үчүн окуу программаларына жана айыл чарбасында акылдуу технологияларды киргизүүгө көңүл бурду. Бүгүн Чоң Алай районунун Кара Мык чек ара заставасында 50 орунга ылайыкталган жаңы Байчечекей бала бакчасынын салтанаттуу ачылыш аземи өттү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Ачылыш аземине УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев, чек ара заставасынын кызматкерлери жана жаңыдан ачылган бала бакчанын келечектеги тарбиялануучуларынын ата-энелери катышты. Камчыбек Ташиев мамлекет чек арачыларга мамлекеттин чек арасын коргоосу үчүн зарыл шарттарды түзүү менен бирге жаш муунга татыктуу келечекти камсыздоо үчүн бардык аракеттерди көрүп жатканын белгиледи. Тарыхта биринчи жолу чек ара заставасынын аймагында мектепке чейинки билим берүү мекемеси курулуп иштей баштады. Байчечекей бала бакчасы кыска мөөнөттө курулуп бүттү. Анын курулушуна 2023-жылдын сентябрында капсула салынган. Быйыл сентябрдан тарта алгачкы балдарды кабыл ала баштады. Бала бакчада ар кандай курактагы балдар үчүн 3 тайпа каралган жана аскер кызматкерлеринин жана жакын жайгашкан аймактардын тургундарынын балдары барышат. Муну менен катар өлкө жетекчилиги аскер кызматкерлеринин жана чек ара аймактарындагы тургундардын жашоо шарттарын жакшыртууга өзгөчө көңүл буруп жатканын белгиледи. Акыркы 3 жылдын ичинде жаңы чек ара комплекстери, аскер кызматкерлери үчүн турак жайлар курулуп, чек ара аскерлери заманбап курал-жарак жана техника менен камсыздалды.
Чүй облусунун Токмок шаарында жаңыланган сейил бактын ачылышы болду. Парламенттен билдиришкендей, салтанат бүгүн 9-сентябрда өтүп, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Жогорку кеңештин депутаттары, министрликтердин өкүлдөрү, жергиликтүү жетекчилер жана шаар тургундары катышты. Аз эмде сөз сүйлөгөн Нурланбек Шакиев шаар макамына ээ калктуу конуштардын социалдык инфраструктуралык абалы да ошого жараша болушу керектигин белгилеп, бала бакча, мектеп, оорукана, өңдүү, социалдык мекемелери менен катар жолдору, коомдук унаалары да талаптагыдай болушу шарт. Айрыкча шаардыктар эс алып сейилдей турган заманбап парктар, гүл бакчалар салынышы зарыл. Андыктан бүгүн жаңыланып ачылып жаткан сейил бак башка шаарларга үлгү болуп, өлкөнүн бардык аймактарында жасалышы керек, деди. Эскерте кетсек, Жаманкул Сакараев атындагы сейил бак Жогорку кеңештин депутаты Медербек Сакараевдин көмөгү менен жаңыланган. Ала тоо борбордук аянттын реконструкциялоо иштери аяктоо алдында турат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын башкы архитектору Урмат Карыбаев билдирди. Анын айтымында, учурда аянтта тазалоо иштери жүрүп жатат. Коомдук ишмер Апаз Жумагулов анын 90 жылдык мааракеси Ош шаарында белгиленди. Маараке расмий ачылып, алгач эле Жумагуловдун туулган күнүнө арналган атайын телефильм коюлду. Андан кийин Апаз Жумагуловдун Кыргызстандын эгемен жолундагы ролу, тажрыйбасы жана чакырыктары боюнча илимий конференция өз ишин баштады. Мааракеге Апаз Жумагуловдун жубайы, билим берүү жана илим министри, бир катар коомдук ишмерлер жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чакырылган. Ар бир элдин, ар бир журттун өзүнүн идеялары, өзүнүн бир каармандары болот эмеспи? Апаз Жумагулов ошол каармандардын бири. Ошол өзүнүн өмүрүндө азыркы белгилүү инсандардын сап башында туруп, Кыргыздын мамлекетинин өнүгүү өсүш үчүн, ошол эл журттун турмушун жакшыртуу маселесинде, билим берүү, социалдык маселе, экономика боюнча өтө чоң салым кошкон инсандардын бири. Катышуучулар Апаз Жумагуловдун мамлекетке жана кыргыз элине сиңирген эмгеги чоң экенин айтып, 90 жаш курагы менен куттуктап өтүштү. Апаз Жумагулович кыргыз тарыхында, кыргыз саясатында феноменный личность. Эмне үчүн? Главный инженер объединения, кайталап айтты. Ошол жерден СК КПСС Кыргызстандын Саваделине барыш, бул жерде райкомдун биринчи секретарлары отурасыздар. Баарын билесиздер. Барыш бул деген өтө. Ошол убактагы жетекчиликтин көрөгөчтүгү, Апаз Жумагуловдун жигердүү эмгеги onu изилдеш керек. Ошон үчүн феноменальный личность Кыргызстандын тарыхында. Келген коноктор Жумагуловдун балалыгы согуш туштарына туш келгенине карабай, билим алууну башкы орунга коюп, жарым кылым аралыгында бүт кызматтык тепкичтерди басып өткөнүнө токтолду. Замандаштар анын адилеттүүлүгүн, иш билгилигин баса белгилешти. Эми Апаз Жумагулов жөнүндө айтса сөз көп. Бул киши анык эмгекчил адам, анын үстүнө элдин адамы. Мен ошондой билем. Себеби бир буга далил бересинде, мен Өзгөн районунда аким болуп иштеп турган мезгилде биздин Өзгөндө көчкү жүргөн. Заргер айыл өкмөтү Тосой деген айылда. Ошо көчкүдө 50 адам көчкүдө калган. Ошондо биз милдеттүүбүз район жетекчилери жогору жакка кабар беришке. Ошо республика чейин жеткирди кабарды. Ошондо мен сөзүмдү көп айтпайын, Апаз Жумагулович Совет министринин башчысы эле келип, ошо эл менен жолугуп, бирге жүрүп. Анан элди аралап, баягы жапа чеккен элдердин үйлөрүнө чейин барып, көчкү жүргөн жерге чейин бардык. Ошондо эми биздин Кыргыздын эмес, мусулман элинин салты боюнча айылына барганда, эшигине барганда нан көтөрүп чыгат, нан ооз тийип коймузчу деп. Эл менен сүйлөшүп бүткөндөн ошондой кылды эле, Апаз Жумагулович тартынбастан туруп алып чыккан нанды ооз тийди. Мен да ооз тийдим. Оозума салып чайнасам, майда кундар аралашып калган экен да. Ошондой кыйынчылык мезгил болчу да. Бул 1994 жылы март айы болсо керек. Анан мен уятындан чайнадым,
кычырап атат. Бул киши да чайнады, ошону жутту, жеди. Анан ошону алып чыккан аял киши эле рахматын айтып, ошол жерден бата кылып анан кеткенбиз. Муну мен эмнени айткым келип атат? Эң бийиктикте иштеген адам карапайым элдин арасына келип, анын үстүнө жапа чеккен элдер менен сүйлөшүп отуруп, ошону баар алышкандан кийинки сыйы ошо нанды алып келди, ошону жеди. Бул Кыргызстандын акыркы жылдагы тарыхы болот. Эгемендүүлүк алганга чейинки Советтер Союзунун акыркы жылдарында, андан кийин өзгөчө мына 90 жылдан баштап эгемендүүлүк алып, биздин өзүбүздүн жаңы тарыхыбызды баштаган тарых болуп атат. Анткени ошол убакта Апаз Жумалович өкмөттүн башында турду, Чүй областынын губернатору болду, андан кийин элчи болду, ошол сыртта Германияда, анан Орусияда элчи болуп, өзүнүн чоң салымын кошту да. Иш-чарада Апаз Жумагуловго Ош облусунун ардактуу атуулу жана Ош мамлекеттик университетинин ардактуу профессору наамдары ыйгарылды. Апаз Жумагулов совет учурунда бир катар мамлекеттик кызматтарда иштеген. 1993-98 жылдары премьер-министр болуп турган. Бир катар мамлекеттерде элчи кызматтарында аркалаган. Биринчи даражадагы Манас орденинин ээси, кыргыз эл баатыры. Байбичеси экөө 4 уул 2 кызды эрезеге жеткирген. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.